Токтогул шаарындагы бул стадион 1979 жылы курулган. Ошондон тарта спорттук жайда оңдоп түзөө жумуштары жүргөн эмес. Эми стадион толук реконструкциядан өтүп, заман талабына шайкеш болуп жасалат. Ал үчүн республикалык бюджеттен жана Кыргыз футбол биримдиги тарабынан каражат бөлүнгөн. 232 миллион сомго оюн таласы толугу менен жаңыланып, буга чейинки 1500 орундук 3600 көрүүчүгө ылайыкталып кеңейтилет. 4 жерге түнкү жарыктандыруу орнотулат. Мындан сырткары 3 кабаттуу административдик имарат курулат. Ал үчүн учурда казуу иштери башталган. Бул азыр капиталдык салымдар беренесинен кетип атат. Бул жерде 60 миллион сомду ушул федерация тарабынан, футбол федерациясы тарабынан акча бөлүнүп, мурекей ойной турган талааны, анан жарык бере турган матчтарды былтыркы жылы бүткөн да. Анан калган жумушка 176 миллион сомдук долбоор бар. Ага тендер берип 151 миллион сомго калган ошо ремонт иштери жүрүп атат. Мында болсо заманбап спорт комплексинин курулушу жүрүүдө. Объект 75% бүтүп калды. Жалпы сметалык баасы 25 миллион 588 миң сом. Бул комплекс ишке кирсе, Токтогул шаарынын тестерлери спорттун түрү менен машык алат. Бул эң ириде аймактын жаштарын сергек жашоого багыттоо менен бош убактыларын пайдалуу өткөрүүгө шарт түзөт. Спорттун мини футбольный полега ылайыкталган, размери 42ге 24 ошого ылайыкталган да. Анан бизде азыр ичинде дагы ушу баскетбол спортчулар суранып атышат. Ичинде баскетбол, волейбол, ушу турнир өтө турган кылып, ошого дагы ылайыктап жасап берели деп атабыз. Жумуш болуп жатат. Азыр ичиндеги отделка жумуштар болот. Но суук кичине болсо ичи азыр пол калды. Ошол жумуштарын, отделка жумуштары калды. Анан сырткы жумуштары, благоустройстволору калды. Курулуш объектилеринде эң олуу сапатка маани берилген. Жана белгиленген мөөнөттөн кечиктирбей аяктоо тапшырмасы турат. Булар болсо сметный стоимость менен акчасын алып атышат да. Алып аткандан кийин ошоктон баарын закладывать эткенде канча рабочийлер иштейт депчи. Ошол себептен болсо биз азыр кичине ошо усиливать берип атабыз. Деген эмесин кишилердин көбүрөөк кылып, ошо батыраак бүтүргөндөй болот депчи. Анан ошо батыраак бүтүргөнгө дегенге жараша еще жана строительный немелер бар да, выдержкалар бар да, канча бетондор канча туруш керек. Ошолор боюнча талапты баантен коюп, ошол качествосуна да эптеп бүтүрүп салбай, тезирээк бүтүрүп салбай, ошо сапатына да көңүл буруп атабыз да. Бул курулуштар эгемендүүлүк күнүн Жалал Абад облусунда белгилүү ишмерчемдердин алкагында жүрүүдө. Бул датаны утурлай, Дубанда дагы бир катар ири өндүрүштөрдүн ишке кириши, оорукана, мектеп өңдүү объектилеринин пайдаланууга берилиши жана ипотекалык үйлөрдүн тапшырылышы дагы мерчемделген. Дөөлөт Канатбеков, Жанызак Нурдавлет уулу, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.